Алай эли намыска бекем, айткандан кайтпаган Даңазалуу Курманжан менен Алымбек Датканын урпактары. Бүгүн бул элдин тандоосу белгилүү болду. Ал ким экенин Гүлчө айылынын стадионуна чогулган элдин санынан эле байкасак болот. Сооронбай Жээнбеков менен болгон жолугушууга талапкерди колдоп, 20 миңден ашуун жергиликтүү тургундар келген. Муну ишине иребез берсин Алла Таалам. Иштей берсин. Муну колдойбуз, жалпы аялдардын атынан колдойбуз, ак элечектердин атынан, аксакалдардын атынан колдойбуз. Бул адам ар дайым ак ниет иштеп келген. Сооронбай Жээнбеков буга чейин эле Ош облусундагы администрация кызматында иштеп жүрүп, өзүнүн тазалыгы жана элге жакындыгы менен алайлыктардын ишеничине кирген. Анткени алайда өзгөчө айткан сөздү эмес, адамдын жасаган ишин баалап келишет. Аналардан чыгып, мына премьер-министр болдум. Айыл чарба министр, губернатор болдум. Алайдын проблемасын менде эч ким билбейт. Урматтуу агайын туугандар, алайдын кайсы айыл өкмөттөн не салыш экенин мен жакшы билем. Алайдын эмне керек экенин билем. Каерге мектеп, каерге больница оңдош керек, каерге көпүрө, жол бардыгын билем. Шайлайбызбы? Алай барбы? Сооронбай Жээнбековдун тарабында эл гана эмес, алайда туулуп өскөн кадыр барктуу адамдар да бар. Сооронбай Шарипович иним ар бир тепкичти өзүнүн акылы менен басып өттү. Берге кандидаттардын баардыгы жакшы жигиттер. Алар билбейт дыйкандын тагдырын, мугалимдин тагдырын, врачтын тагдырын, башка кесиптин тагдырын, тоонун, алай айылдын тагдырын билишпейт. Сооронбай Жээнбеков Ош облусуна губернатор болуп, эң оор мезгилдерде иштеп калды. Ал 2010 жылдары түштүк аймагындагы тынчтыктын сакталышына аракеттерин жумшап, бүтүндөй өлкөнүн стабилдүүлүгүнө салымын кошкон. Бүгүн алайдын патриот жаштары да, спортчулары да Жээнбековду колдошууда. Алайлыктар акчага сатылбайбыз, туурабы? Биз алайлыктар бүгүн чечен тилге булбулдай сайраганга алданбайбыз, туурабы? Негизгиси таза инсан ким? Жээнбековду гана шайлайбыз деп мен сиздерге ишенем. Сооронбай Жээнбеков алай элине ушундай колдоо көрсөткөнүнө ыраазычылыгын билдирди. Анткени бул эл айткандан кайтпаган тайманбас улуу Алымбек Датканын урпактары болгондуктан бир тандаган адамы менен аягына чейин барышат. Тарыхта элине кызмат кылган адамдардай президент болсун деген мааниде алайлыктар Сооронбай Жээнбековдун үстүнө Алымбек Датканыкына окшош тон жабышып, ак батасын беришти. Сооронбай Жээнбеков кыргыз көчү жолун улайт.